Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу өз уктурууларын улантат. Биз адаттагыдай эле актуалдуу темалардын алкагында кеп кылуубузду улантабыз. Микрофондо болсо мен Шабдан Абылгазы уулу. Ушул жылда салык кодексинин жаңы редакциясы иштелип жатат. Учурда ал коомдук талкуудан өтүп атат. Улам ишкерлик коомчулук менен ошондой эле бизнес коомчулугу менен жана башка тармактар менен коомдук талкууларды өтүп жатканы белгиленип атат. Ошол жаңы коомдук талкууда жүрүп аткан салык кодексинин редакциясында айрым талаштуу маселелер болуп калышы ыктымал деген дагы коңгуроолор кагылып калып жатат. Ар кандай уюмдардын атынан. Мындан тышкары ошол эле жаңы салык кодексинде эмне өзгөртүүлөр болот деген дагы суроолор пайда болуп атат. Анткени жакында эле Министрлер кабинетинин төрагасы жаңы дайындалып жатканда өлкө бюджетин 2023 жылы 400 миллиард сомго чейин жеткирүү планын айтты. Кайсы булактардын негизинен деген дагы суроо жаралып, балким ошо жаңы салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип атабы деген ой жаралып атат. Ал үчүн биз мына ошол салык кодексин талкуулайлы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда конокто экономика жана финансы министринин орун басары Бекболот Алиев. Бекболот Абдыганиевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле эл аралык ишкерлер ассоциациясынын эксперти Жанабил Давлетбаев, саламатсызбы? Саламатчылык. Бекболот агай, биринчи эле суроо сизге болот окшойт. Жаңы салык кодексинен эмнелерди күтсөк болот? Жаңылыктардан. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчиден жалпы маалымат берип койсом туура болот го дейм. Эмнеге биз салык кодексин жаза баштадык? Кандай өзгөртүүлөрдү бул салык кодексинде биз күтүп жатабыз? Биринчиден 5 майда биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун элге болгон кайрылуусунда ушундай талап коюлган. 1 октябрга чейин, ушул жылдын аягына чейин Жогорку кеңешке жаңы салык кодексинин жаңы редакциясын киргизүү боюнча. Бул редакцияда эмнелерди жасап кеттик? Биринчиден ушул акыркы 10 жылда иштелип жаткандагы салык кодексинде болгон талаш тартыш же болбосо кандайдыр бир түшүнүксүз же бир пробел болгон салык кодексинин беренелерин баардыгын оңдоп түзөө, салык кодексин ушул ишмердүүлүккө ыңгайлаштыруу. Ошол эле убакта салык кодексинин нормалары жөнөкөй жана ыңгайлуу болгон шартты түзүү менен көмүскө экономиканы азайтуу. Эң негизгиси ушул салык кодексинин нормалары ошол жерде жазылган салыктык режимдердин баардыгы ушу экономикабыздагы ар түрдүү тармактарда иштеген ишкерлерге салык кодексинин баягы адилеттүүлүк принцибин ишке ашыруу боюнча талаптар коюлган. Бул ушунун аркасынан иштеп чыктык дагы. 1 сентябрда салык кодексинин жаңы редакциясын коомдук талкууга жайгаштырдык. Бирок мындай түшүнүп кетиш керек, коомдук талкууга жайгаштырганда биз 1 сентябрга чейин өзүбүз эле мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен эле бул кодексти жазып алып эле анан чыгарганыбыз жок. Биз май айынан баштап бүткүл ишкердик ассоциацияларга, көз карандысыз эксперттерге бүт чакырык жөнөткөнбүз. Салык кодексинин долбоорун жаза баштадык. Ким каалоочулар болсо, кимдер кызыктар болсо, ушул тараптар баардыгыңыздар келиңиздер, биздин эшик ачык. Биз баарын угабыз, баары менен жолугабыз. Мүмкүнчүлүк болгондо баардык ошол ар тараптын өкүлдөрүн жумушчу топко кошобуз деп. Ошонун алкагында коштук. Бир 35-40 жумушчу топ түзүлгөн. Баардык тармактардан бар. Алар менен биз 60-тан ашуун бүт ассоциациялар менен жолугууларды өткөздүк. Ошонун аркасынан келип чыккан салык кодексинин долбоорун 1 сентябрда талкууга койдук, коомдук талкууга. Бул эми регламент боюнча биз коюшубуз керек. Эмнени айтайын дегеним, ушул 10 жылда канчалаган талаш тартыш чыгарган, кайчы пикир болгон беренелер бар эле, бул жүздөй. Ушул жүздөй баардык талаш тартыш болгон нормалардын баардыгын талкууга коюп, эксперттер менен биз оңдоп түзөп чыктык. Мындан кийин ошол нормалар, беренелер талаш тартыш чыгарбасын деген максатта. Андан тышкары ишкерлерден, башка жактардан биз 200дөн ашуун сунуш пикирлерди кабыл алганбыз. Булардын ар бири боюнча иштеп чыктык. Ошонун аркасынан булардын да көпчүлүгүн биз баягындай ортодон бир жакшы бир варианттарга токтолуп, ошол нерселерди да оңдоп түзүп кеттик да. Бул дегеним
ушул жалпысынан бир так санын айта албасам да, жалпысынан бир 200дөн ашык 300гө жакын сунуш пикирлердин ичинен болгону бир 5-6 берене боюнча балким биз бизнес ишкердүүлүктөрү менен бир ойго келбедик. Калган боюнча баардык боюнча биз бир ойго келип, жаңы салык кодексинин долбоорун чыгарып атабыз. Жаңы салык кодексинде абдан көп олуттуу өзгөрүүлөр бар. Бирок айтып коерум, бул олуттуу өзгөрүүлөр бар дегенде ишкерликтер будан коркпош керек, себеби биз жалпы системасын, жалпы структурасын биз өзгөрткөнүбүз жок, маңызын өзгөрткөнүбүз жок, бирок ошонун ичиндеги жол-жоболордун баардыгын өзгөртүп чыктык, ыңгайлаштырып чыктык. Андан сырткары ушул бизнестин көйгөйү болуп аткан жакшы гана, позитивдүү гана өзгөртүүлөрдү киргиздик. Мен толугу менен айтып коелгам, биз бул жерде максат койгон эмеспиз, эч кандай бир салыктык жүктү көтөрөбүз деп. Биз көтөргөнүбүз жок. Тескерисинчен көпчүлүк жерде салыктык жүктү азайтуу, жол-жоболорун ыңгайлаштыруу аркылуу баягы көмүскө жагын сыртка чыгаруу гана жолдорун карап өттүк да. Негизинен салык кодексинин долбоору 2 режимди киргизип атабыз. Бул жалпы салыктык режим жана жөнөкөйлөтүлгөн бирдиктүү салык режими. Бирдиктүү салык режими дегенде жеке кичинекей гана бизнес эмес, орто чакан бизнести дагы биз алып туруп 30 миллион сомго чейин акча жүгүртүү көлөмү боло турган болсо, буларга бир гана салыктын түрү, бир ошол жалпы акча жүгүртүүнүн өлчөмүнөн бир пайыз алынат, бир гана отчет тапшырат деген эң жөнөкөй бир шартты түзүп берип атабыз. Ал эми жалпы режим бул классикалык режим деп коебуз, баягы эсепти жүргүзүп, отчетту берип, дүйнөлүк баягы карым-катнаштары бар, дүйнөлүк экономикалык процесстерге кийлигишкен чоң компаниялар бар. Булар ушул жалпы режимде иштеп, өзүнүн баягы өнөктөштөрүнө дагы тиешелүү түрдө өзүнүн ачыктыгын, айкындыгын, мыйзамдуулугун көрсөтүп, ошонун аркасынан экономикалык процесстерге аралаша турган дагы бир ыңгайлуу шарт да. Анан мен азыр башынан эле баарыгын айтып койбойм, бирок жалпысынан бул салык кодексинде мамлекет үчүн биз негизинен салык кодекси баягы келишим да бул. Жаран ишкердик коом менен мамлекеттин келишими дегендей, бул баланс болуш керек. Ошондуктан биз аракет кылдык, ушул салык кодексинин аркасынан биздин бюджетке түшө турган кирешелер азайып кетпесин. Ишкерлерге болсо биз максималдуу ыңгайлуу шарттар түзүп берели. Ал эми керектөөчүгө, калкка ошол эле убакта баягы эң сапаттуу, жакшы товарларды алганга көмөк көрсөтүү. Себеби санариптештин аркасынан, контролдук кассалык машиналарды коюунун аркасынан, ар бир товар жүгүртүүдө эсеп фактуралардын аркасынан биз товардын өндүрүлгөн же болбосо импорттолгон точкасынан баштап акыркы керектөөчүгө жете турган жерине чейин байкоо жүргүзүү системаларын киргизип атабыз. Мен ойлойм, бул бардык тарапка жакшы гана нерселерди алып келет деп. Анан эфирдин дагы калган убактыларында мен жакшы жерлерине дагы айтып кетем. Абдан жакшы. Дагы бир суроо берейин деп атам да. Бирдиктүү салык дегенде бул баягы жер салыгы, киреше нарык салыгы жана башка дегендер баары бириктирилип эле төлөнүп калабы, жана 30 миллион сомго чейинки же алар кала береби? Бирдиктүү салык дегенде биз баягы ишмердүүлүктөн алынган салыктар жөнүндө сөз кылып атабыз. Ишмердүүлүктөн алынганда азыр сатуудан салык, киреше салыгы, кошумча нарык салыгы деп ар түрдүү салыктар төлөйт да. Ошол 3 салыктын ордуна бир гана салык төлөйт. Бул баягы бирдиктүү салык деп. Ал эми жер салыгы же болбосо мүлк салыгы деп атабыз. Биз аны да бир гана салыктын түрүнө келтирдик. Экөөнүн базасын бир кылып бир гана мүлк салыгы деп атап атабыз. Ал эми ишмердүүлүккө таасир бербейт, ошондуктан бул айырмаланып туруп турат да. Буну өзүнчө төлөнөт ал. Анан негизи салык кодекси канча жылда бир алмашып туруш керек? Баягы заман өзгөрөт, жаңы нерселер кирет, ошого байланыштуу алмашып жатабы азыр деле же экономикалык жанагындай реформаларды кылуу үчүн алмашылып жатабы? Бул жерде максат эки жактан камтып кетет. Биринчиден сиз туура айтып кеттиңиз, экономикалык процесстер барган сайын ылдамдап кетип атат. Барган сайын жаңы технологиялар кирип атат. Барган сайын экономикалык жаңы процесстер, ишмердүүлүктүн жаңы бизге белгисиз
тармактар ачылып кетип атат. Ошондуктан жаңы салык кодексинин беренелерин, жол-жоболорун ошол жаңы экономикалык процесстерге ыңгайлаштыруу керек. Бул абдан зарыл нерсе. Буну мындай жыл сайын же бир убакыт менен кылып турса болот. Экинчиси, албетте биз акыркы 2 жылда байкасаңыздар керек, биз аябай көп баягы санариптештирүүгө көңүл буруп атабыз. Ошонун алкагында салык кодексинде көптөгөн нормалары ошол санариптештирүүнү мындан да ылдамдаттырып, биз ошол өзүбүздүн максатыбызга тезирээк жетели деген максатта жасалып атат да. Анан эч кандай бир белгиленген өлчөм жок. Салык кодекси албетте бир 2 жылда же 5 жылда өзгөрүп турсун деп жок. Ал өзүнүн заманына жараша ошол баягы туулган жаңы бир муктаждыктарга жараша өзгөртүп турса болот. Бирок ошол эле убакта ишкерлер үчүн салык кодексинин туруктуулугу абдан маанилүү. Буну жыл сайын өзгөртүп, жол-жоболорун өзгөртө берсең, анда ишкердиктер, анда ишкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүндө бир 3 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык пландарды коет. Ошол пландарга биз тоскоол болуп калышыбыз мүмкүн. Мына ошол себептен башында айтып кеттим, биз салык кодексинин жалпы системаны баягы кардиналдуу түрдө өзгөртүүдөн баш тарттык. Биз ошол ишкердүүлүккө тоскоол болбойлу, улардын ишине стабилдүүлүктү алып келели деген максатта системаны өз ордунда коюп, арасындагы жол-жоболорун гана өзгөртүп кеттик да. Абдан жакшы. Жанабил мырза, салык кодекси боюнча жогоруда министрдин орун басарынын айтканын уктуңуз өзүңүз. Анан буга чейин дагы министрлик, ушу ишкерлик ассоциациялар менен, ишкерлер менен, бизнес өкүлдөрү менен чогуу иштешип, бир канча 60 коомдук талкуу уюштурдук деди да. Анан ошол учурда кандай кемчиликтер аныкталды? Ушул салык кодексине сунушталып жаткан жаңы. Саңсары, чындыгында биздин уюмдан дагы өкүлчүлүктөр болду. Ошол ишкер группада, жанакы иштеп чыккан группада биз дагы бир нече сунуштарыбызды бердик. Башынан концепция иштелип атканда өзүбүздүн ой пикирибизди айттык. Кандай салык кодекси эмнеге караштырылыш керек, экономиканы көтөрүп, кайсы бир салыкты баягы жөнгө салууда жөнөкөй болсун, ишкерлерге түшүнүктүү болсун деген кандай бир ой пикирлер айтылган. Андан тышкары салык кодекси иштелип чыгып, коомдук талкууга берилгенде дагы өзүбүздүн ой пикирибизди бердик. Бизге бир 80 баракка болгон бир көптөгөн сунуштар түшкөн биздин мүчөлөрдөн, ишкерлерден. Аны дагы бердик. Кээ бир биздин сунуштар баягындай макул болуп, азыркы долбоорго кирилген. Кээ бир суроолор ошо баягы жоюлуп, суроолор жок болуп, пайда болгон суроолор кандай бир чечилген. Бирок андан тышкары дагы кээ бир аякы долбоорунда кээ бир биз коркунучтар бар экенин белгилеп, анан ушул биз ачык кайрылуу кечээ чыгардык президенттин атына. Ушу дагы бир иштеп чыкпайлыбы ушул долбоорду. Ошол долбоорлордун биздин ошо коркунучтарга тактай кетсем, биринчиден бул азыркы учурда ошол салык кызматы алгачкы тергөө органдарынын арасына кирип баштап атат. Бул мисалы кылмыш иши козголгондо, салыкка караштуу кылмыш иштери козголсо, ошол алгачкы тергөө иштерин салык органдары кылат деп. Биз мурун эле айтып кеткенбиз, жана фин полиция болгондо деле, фин полиция жоюлуп атканда деле айтканбыз, ушундай экономикалык кылмыштар боюнча атайын өзүнчө бир орган керек деп айтканбыз. Жанакы МВДга берилбеш керек деп, ички иштер министрлигине өзүнчө орган болсун деп ой пикирибизди айтканбыз. Бирок азыркы учурда ушу салык органдарына берилгенде биз ушундай кандай бир коркунучтарды жаратууга деп ойлоп жатабыз. Салык кызматтын өзүнүн негизги функциясы бул салыкты чогултуп алуу. Эгер аларга ушунча кошумча тергөө функцияларын берсе, ошо кандай бир конфликт интересов болуп, салык органдары көбүнчөсү балким
ишкерлерге ошо салык төлөөнү түшүндүрүүдөн тышкары ошо камакка алуу, жанагы иш козгоо деген кандай бир немелер жаралтышы мүмкүн да, өзүнчө функциялар. Ошондон тышкары биз сунушубуз мурункудай эле мындай салык кызматынан тышкары башка бир жеке кандай бир көз карандысыз орган болушун каалап кеткенбиз, ушундай сунуштарыбызды бергенбиз. Экинчиси бул коркунуч жалпы азыркы долбоордо жалпы салыктан, салык эмес төлөмдөрдөн түшкөн каражаттардын 3%-ын салык органдар өзүнө ала алат деген бир норма бар экен. Бул дагы бизде кандай бир коркунучтарды жаратып келатат. Эмне үчүн буга чейин бир нече жыл мурун ошо укук коргоо органдарында ушундай бир кандай бир берене бар болчу. Укук коргоо органдар кандай бир акча өндүрсө, ошонун пайызын өзүнө алып алат деген бир берене бар болчу. Ал кандай бир кайсы бир мыйзамдуу же мыйзамсыз ыкмалар менен иш козгоп эле, акча алып эле, анан өзүнүн ошол пайызын алып алууга кандай бир көп учурлар болгон. Бизге ишкерлер кайрылган. Ошонун себептен биз дагы ушул берене балким алдыда дагы ушундай бир коркунучтар жаратып калышы мүмкүн. Кандай бир салык кызматкерлери ушул 3%-га баягы кандай бир кызыкчылыгы бар болгондуктан ушинтип кандай бир салыктарды өндүрө берет деген бир коркунуч бар болчу. Кызыкчылыгы бар болот депчи. Жеке кызыкчылыгы бар болот деп. Жана азыркы учурда талкууланып жаткан ошол банкта болгон маалыматты соттун чечимисиз алып алууга салык органдары ошол өзүнүн чечими менен эле ушундай бир кайсы маалыматты талап кыла алат деген беренелер дагы коркунучту жаратып жатат. Кандай болот, бул кандай ишке кантип ашат, сотсуз чечимиз эле ушундай биздин банкта болгон маалыматты ала алабы деген көп ушундай бир коркунучтар бар. Банктык сыр ачыкталып калат деп эле. Банктык сырлар ачылып калат. Эми соттун чечими менен ала алса болот да, негизичи. Бул жерде ошол жанагы салык органдардын чечими менен алынып калат деп коркунучтар бар да. Андан тышкары кээ бир санкциялар, салыктык санкциялар көтөрүлүп атат 100%-га деген беренелер бар экен. Ошо боюнча дагы өзүбүздүн коркунуч кандай бир оюбуз пикирибизди билдирдик. Жана азыркы учурда жанакы сиз билгендей жакын коңшу өлкөлөрдө налог на Google деген Googleга салык деген система кирип жатат. Бул система негизи эле өзү тура ар бир ишкер эгер Кыргызстан жаранынан кандай бир акча өндүрсө, ошого салык төлөсүн деген кандай бир беренелер болуш керек. Бирок ошол кантип ишке ашат? Ошол мисалы ошол эле эл аралык кайсы бир чоң трансграничтик компаниялар ошолордон өндүрбөй, ошол сатып алган жарандардан өндүргөндө кандай ыкмада болот? Мисалы мен деген эгер ошол эле Google, Facebook, Netflixтен ошо кызматына төлөп кайсы бир кызматын сатып алсам, мага ошо мен төлөш керекмин. Ошо кандай болуп калат? Ошонун ыкмасы кандай болот? Көп биздин жарандар билбейт. Анан жылдын аягында кайсы бир санкция болуп, пеня болуп төлөнбөй калды деген ушулар ыкмаларды так жазылбай калган үчүн дагы биз дагы ошо өзүнүн коркунучтарыбызды билдирдик. Жана башка мисалы биз салык кодексинде башында иштелип чыгып атканда альтернативдүү сотко чейинки бир ыкмаларды карасак жакшы болмок дегенбиз. Ошолор каралбай калыптыр. Ошолор дагы биз ошондой бир суроолор жаралган үчүн дагы биз өзүнүн ой пикирибизди билдирдик. Андан тышкары мисалы кээ бир учурда эки режим кирип атат деп айтып кетти. Ошол жалпы салык режими жана ошо жөнөкөйтүлгөн режим, единый налог боюнча, бирдиктүү налог боюнча. Жана анын пайызы 4%-дан 6%-га чейин деп сунуш берилип атат. Кээ бир учурда
кээ бир бизнес баягындай маржинальность деп коет, немесе аз да, мисалы кирешеси аз, мисалы 1%, 2% болушу мүмкүн. Бирок алар ошол жөнөкөй режим менен ошо бирдиктүү налог төлөп калса, алардыкы жок дегенде 4%, 6% төлөш керек. Бирок башка режимге өтөм десе, алар жалпы режимге мисалы өтөм десе, алар НДС да төлөш керек болуп калат. Ошол механизмдер жакшыраак иштелип чыкса деп бир ой пикирибизди билдиргенбиз. Бирок негизи эле ошол мисалы азыр 8%дан айтат турган нерсе, 8%дан 8 миллиондон 30 миллионго көтөрүлдү. Бул жакшы нерсе, сунушталып жаткан. Бирок ошол жана өдөгүдө айтып кеткен нерселерди дагы бир карашып көрсө болмок деп айтканбыз. Жана бир нече сиз билгендей азыркы салык кодексинде накталаа эмес безналичный кандай төлөмдөр болсо төмөн пайызда берилет. Мисалы ошол эле НСП, налог с продаж ошол 0% деп берилип жаткан. Азыркы салык кодексинде каралган. Сунушталып аткан кодексте 2023 жылга чейин эле деп жазылып турат. Бул биздин оюбузча жанакы накталаа эмес төлөмдөр болсо льгота берилген, мөөнөтсүз эле льгота берилгени жакшы деп ойлойбуз да. Бул көмүскө экономикага кандай бир жоюуга, азайтууга түрткү болгон нерсе болчу. Азыркыга чейин деле көп бизнесмендер айтып келатат. Ошону эле калтырып койсо деп ой пикирди бергенбиз. Жана башка майда чүйдө. Мен уруксат болсо комментировать этип коюшум керек. Өзүңүздөр байкагандар, могу эл аралык ишкер уюмунун эксперти айтып кетти. Биз дагы бир 80 барактан ашык сунуш пикир бергенбиз деп. Мындан тышкары башка ишкер ассоциациялардын да абдан көп сунуштары болгон. Анын баарын кошкондо канча барак экенин мен айта албайм, бирок абдан көп болот. Аягында келди, азыр мына кече көптөгөн ишкер уюмдар баары биригип туруп бир кайрылуу жасаптыр. Байкасаңыз ал жерде бир 6-7 маселе гана калган. Бул деген нерсе биз максималдуу түрдө ишкерлердин ошол баягы 80 барак, 100 барактан жазган сунуш пикирлердин дээрлик абдан көп сунуш пикирлерин эске алып, алар менен бир пикирге, бир тутумга келгенбиз да. Эми бардык эле мыйзамда же болсо бардык системада албетте ошондой кайчы пикирлер боло берет, жарала берет. Буну 100% толугу менен ушундай болуш керек деген нерсеге эч ким жетпейт. Ошондуктан буну да туура көрүш керек. Анан эми комментарий берип кетсем, мисалы бир нече маселелерди көтөрүп кетти. Салык органдарынын функциясына тергөөгө чейинки иликтөө функциясын кошуу боюнча албетте бул принципиалдуу нерсе эмес. Ишкерлердин жарымы жок, буну башка органга бергиле десе, ишкерлердин жарымы бизге келген сунуштар боюнча, ошол талкууда айтылгандар боюнча бул салык органында болгон туура болот деген да ойлор бар. Эмнеге андай деген ойдо? Салык органдары ушул салыктык жолжоболорду, мыйзамдарды башка органга караганда профессионалдуу түшүнө билишет. Буну адилеттүү карай алат деген дагы ой пикир бар. Ошонун алкагында биз болгон пробелди гана ушул кодекс аркылуу чечип кетели деген бая тескеринче ишкерлерге жардам катары бул сунушту киргизгенбиз. Бул дагы бул бая саясий маселе, жогорку кеңешке барганда бул чечилет бир жагыначы. Бул принципиалдуу эмес. Эгерде чындыгында келгенде бул орган караш керек десе, биз ага деле макулбуз. Айтып койгонум, бул ишкерлердин өздөрүнүн сунуш аркылуу кирген сунуш болгон да, пикир болгон. Башка маселелер боюнча айтып кетти. Вот сотко чейинки териштирүүдөгү башка бир жолдорун карап көрөлү деп. Бардык жолдорун карап көрдүк. Биз баягы бизнес омбудсмен деп коебуз. Биз ага да сунуштадык. Келгиле биз ошол сотко чейинки териштирүүнү сиздердин институттун алдында көз карандысыз аппарат кылып түзүп берели деп. Ага макул болушкан жок. Келгиле анда биз ошол сотко чейинки териштирүүдө бир тепкичин баягы ыйгарым укугу бар экономика жана финансы министрлигине алып туруп ошол жерден салык органдарына көз карандысыз кылып карап берели деген сунуш болду. Аны дагы ишкерлер колдогон жок. Ошондуктан биз азыр бул жерде ошол азыркы күндөгү системаны калтырып атабыз, бирок ошол эле убакта ал жерге бир нече жакшы нормаларды киргиздик. Эгер азыр бүгүнкү күнү экономика жана финансы министрлигинин түшүндүрмө каттары
мындай милдеттүү болбосо, биз аны салык органдары милдеттүү түрдө аны аткарыш керек деген норманы киргизип атабыз. Бул дагы ишкерлердин көп чыр чатагын, талаш тартышын чечет. Андан тышкары айтып атабыз, эгерде кандайдыр бир нормаларда пробелдер болсо, же болбосо кайчы пикирлер болсо, анда буну профилдик комитет жогорку кеңештики чечип берет. Ооба, бул жерде карама-каршылык же болбосо пробел бар экен деген бүтүмүн гана чыгарып берсе, анда бул талаш тартыштагы ишкерлерге чечилет деген биз азыркы күнгө караганда кыйла жакшы механизмдерди киргизип берип атабыз да. Жалпысынан мен айткым келди эле, ооба, азыр 6-7 маселе боюнча маселе көтөрүлүп атат, бирок ошол эле убакта мен чакырык таштап кетет элем, мен айтат элем, андан көрө келгиле биз ушул салык кодексинде жаңы жакшы нерселерди киргиздик, ошолор боюнча да талкуу жүргүзбөйлү. Мисалы, эл аралык тажрыйбага алганда биз дагы башка мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин кээ бир нормаларын киргиздик. Бул жерде баягы эгерде салык төлөөчүгө кандайдыр бир ал адашып калган болсо же башка болсо, баягы салыктык санкциялар же пенялар болуп калган болсо, кандайдыр бир убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде эгерде толугу менен төлөсө, анда салыктык санкциялар менен пеняларды биз жарымын жоюп берели деп. Буну билесиздер. Ал баягы айрым мыйзамдар менен 10 жылда бир гана болчу, биз аны туруктуу норма катары киргизип атабыз. Керектөөчүлөр калкка пайдасын келтирсин, ошол эле ачык айкын иштеген ишкерлерге биз пайдасын келтирсин. Себеби ачык айкын иштеген ишкер менен жаап жашырып салык мыйзамын сактабаган ишкер бул конкуренттүү чөйрөнү бузат да. Ошондуктан калкты жекеле көзөмөл, жалпы калктык көзөмөл киргизүү үчүн кэшбэк деп киргизип атабыз. Ар бир адам барып, баягы соода садык түйүнүнөн же кызмат көрсөтүү түйүнүнөн барып туруп бир кызмат алып туруп акча төлөгөн учурда, эгерде ошол түйүн ишкер кассалык аппарат аркылуу жүргүзө турган болсо, анда ошол жаранга өзүнүн жеке эсеп счетуна биз ошол соода сатык кылгандын айрым бир бөлүгүн кайтарып берели деп атабыз. Мындай да жакшы нормалар бар. Дагы бир жакшы норманы киргиздик биз. Мисалы, эгерде ыйгарым укуктук орган түшүндүрмө берсе, ишкер ошол түшүндүрмө аркылуу иш жүргүзүп барган болсо, бирок кандайдыр бир жыл, 1,5 жыл өткөндөн кийин ал түшүндүрмө туура эмес болуп калып, салык органы башкача чечим кабыл алып, ошол менен бул баягы мурдагы түшүндүрмө туура эмес болуп калды деген чечимге келе турган болсо, анда ишкер бул жерде күнөөлүү деп табылбайт. Ишкерге эч кандай пеня же санкция деген коюлбайт. Жөн гана салыктык милдеттемеси корректировкага болот деген биз нормаларды киргизип атабыз. Google боюнча айтып кетти. Google боюнча так түшүнүп коюш керек. Биз анда жеке ишкерлерге эч кандай милдеттеме койбой жатабыз. Бул дагы элдин талабы. Акыркы 2 жылда массалык маалымат каражаттарын ачып карасаңыздар абдан көп кайрылуулар бар. Эмнеге ошол эле Яндекс, эмнеге ошол эле Google, Facebook бизде салык төлөбөйт деп. Бул жерде биз айтып атабыз, бул репутациялык салык механизмин киргизели. Дистанциялык түрдө туруп, салык кызматында биз көрсөтүп коебуз. Кантип бул жерге келбей туруп регистрация кылат дагы өзүнүн репутациясына коебуз. Ошол чоң компаниялардын эгерде чындыгында сиздер ачык айкын иштеген, репутацияны жогору баалаган компаниялар болсо, анда каттоого тургула дагы өзүңүздөр эсептеп туруп өзүңүздөр төлөгүлө. Биз жеке адамдарга сен тигиден алдың, будан алдың деп милдеттеме койбойбуз да. Бул дагы болсо мен ойлойм, баягы жакшы бир нормалардан болот да. Акыркы 5-10 жылда көрүп атабыз, ислам каржылоо принциптери, ислам каржылоо принципиндеги акча каражаттар аябай өркүндөп кетип атат. Буну дагы биз ошону мындан дагы ары өнүктүрүү үчүн салык кодексине бүт ошонун жол жоболорун дагы киргизип кеттик. Салыктык жеңилдетүүлөр боюнча аябай талап коюлду. Салыктык жеңилдетүүлөр бүгүнкү күндө 30 миллиардтан ашып кетти. Канчалык түрдө натыйжасын берип атат. Ошондуктан биз бул жерде алып туруп эле баардык жеңилдиктерди алып салганыбыз жок. Биз жеңилдиктер калсын, бирок ошол эле убакта аларга биз убакыт берели, анан баалоо механизмин киргизели. Эгерде ошол кандайдыр бир жыл, 2 жыл, 3 жылга берилген жеңилдик натыйжасын берсе, андан ары биз ойлонуп туруп узартсак болот.
бербесе анда биз андай жеңилдиктен баш тартышыбыз керек деген механизмдерди киргизип атабыз. Азыркы күндө сатуудан алган салык ата мекендик өндүрүүчүлөрдүкү кичине көбүрөөк болуп калган, чем сода сатыктагы да. Сода сатыктын көпчүлүгү ошол эле ата мекендик продукцияны эле сатат, бирок көбүндө импорттук продукцияны сатат да. Биз аны да теңдештирип, конкуренттик чөйрөнү түзүү үчүн ата мекендик өндүрүүчүнүн сатуудан алган салыгын да азайттык. Анан айтып кетти, баягы сатуудан алган салыкты нак акча менен жүргүзбөгөн убактагы салыктык жеңилдиктерди сактоо боюнча ал сакталды. Бирок ошол эле убакта баягы мен айткан принциптер боюнча, эгерде чындыгында ошол механизм бизге көмүскө экономиканы көтөрүп, накталай акча жүгүртүүнү азайтып, накталай эмес акча жүгүртүүгө өтө турган болсок, анда биз аны дагы узартсак болот, эгерде эффектин берип атса. Мындай нерселердин аягында баягы эң негизги принцип адилеттүүлүк принцибин киргизейин деп атабыз. Ошондуктан биз баягы как раз жакшы, ачык айкын иштеген ишкерлер үчүн өзүнүн чынжырчасындагы өндүрүштүк чынжырчасында баягы салыктык жүктүн бир ишкерден экинчи ишкерге ооп кетпеш үчүн баягы контракттык же болбосо патенттик системаларды максималдуу түрдө азайтайын деп атабыз. Бул дагы болсо ачык айкындык алып келет. Мен ойлойм, жалпысынан баягындай талаш тартыштар боло берет, бирок жаңы салык кодексинин редакциясын биз алып киргизип алсак, эң негизгиси бул салык кодекси бүгүнкү күндө иштеп жаткан салык кодексинен жаман эмес, жаган гана жакшы жактары бар. Эгерде дагы баягы 5-6 норма боюнча дагы иштейт десе, биз ал боюнча эч мындай тоскоолдугубуз жок, каршылыгыбыз жок. Биз аны дагы иштеп туруп киргизе берсек болот. Анан эң бир коркунучтуу деп жагдайлардын бири деп сыпатталган бул жанакы банктык сыр ачыкталып калышы ыктымал деген. Муну киргизип атканда эмне муктаждыктар болгон, эмне максаттар менен киргизилди да сөзсүз түрдө ошону бир комментарий бере кетсеңиз. Банктык сыр боюнча көптөгөн ошол эле өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле биздин өнөктөш мамлекеттерде бул норма иштеп жатат. Салык органдары тикелей түрдө ошол банктык сырга өзү суроо талап менен ошол нерсени алса болот. Бирок ошондо эле биз мындай ойго келишибиз керек. Салык органы дагы бул мамлекеттик орган. Салык органы дагы салыктык сырды, башка сырларды, ошол эле убакта банктык сырдыга дагы ээ боло турган болсо, аны дагы жол жобосу менен сактоого милдеттүү. Эгерде киши чыгып кете турган болсо, же болсо салыктык эмес башка нерсеге пайдаланып турган болсо, бул кылмыш жаза кодексине баягы жоопкерчилигин тарта турган маселе. Ошондуктан биз аны түшүнүшүбүз керек. Салык органында бул салыктык сырды сактай турган субъект. Бул баягы жөн эле бир көчөдө бирөөгө берип койгонубуз жок. Андан биз салык банктар менен жолукканда булар менен көп жолу талкуу жүргүзүп, аягында айттык. Биз салыктык банктык сырды эмес, биз банктык ошо эсеп счетун ачуу, ошол жерде жүргөн операциялар боюнча бир гана текшерилүүгө жаткан, текшерилип аткан гана объектикин бере аласыңар. Ал ар бир салык орган кызматкери барып сурай албайт. Ар бир салык орган жетекчиси да сурай албайт. Бул пландуу текшерүүдө гана болгон, атайын уруксат кагазы менен болгон гана нерсеге сурай аласыңар, башкасына сурай албайсыңар деген максатта коюлуп атат. Анан ошондуктан бул баягы 100% алсак ишкерликтердин, ошонун 2 же 3 гана пайызы текшерилет жылына. Бул деген бул кичинекей эле неме да. Жалпысынан мындай нерселер ошол салыктык кодексте бардыгын жөнөкөйлөттүк, бардыгын ыңгайлаштырдык. Анан кийин ошол убакта дагы адамдын табияты ошондой да. Салык төлөгүсү келбейт кээ бир адамдарчы. Кээ бир баягы салыктык мыйзамдарды сактоого мындай ниетинен ал мындай көрбөй турган, салыктык мыйзамдарды бузган ишкерлерге же болбосо ошондой субъектлерге карата мамлекеттин да инструменти болуш керек. Ушул жерлерди кантип биз көзөмөлгө алабыз? Ошол эле ишкерлердин пайдасына, баягы жакшы ачык айкын иштеп аткан ишкерлердин пайдасы үчүн биз салык төлөгөн субъектлер менен да күрөшүү инструменттерин салык кодекс камтыш керек. Мына ошол максатта ушул бир нече нормаларды киргизгенбиз. Жанабил мырза, ынадыңызбы?
жоопторго. Абдан жакшы. Анан өзүңүз билесиз, министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалган жакында эле Акылбек Жапаров буга чейин экономика жана финансы министри болуп келген. Анан ал өзүнүн программасы десек болот, ошо дайындалып жатканда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, көптөгөн экономикалык маселелерге токтолду да, анын ичинен ошол 400 миллиардка 2023-жылы бюджетте 400 миллиард сомго жеткиребиз деген планыбыз бар деп ачыктады. Аны кандай жол менен жеткиресиңер деген суроого, бул көмүскө экономиканы ачыктоо, анан бажет тармагын контрабанданы азайтуу менен деди да. Көмүскө экономиканы биз жакшы билебиз, баягы күч менен муунтуп ачыктай албайт экенбиз. Мотивация берип, стимулдарды берип, дагы мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Анан ушу жаңы салык кодексинде ошондой мүмкүнчүлүктөр каралганбы? Ачыктоо боюнча, маселен, мындан канча бир жылы жанакы жеке менчик бала бакчаларга каратылып жеңилдик берилген экен салыктан. 60-тан 380-ге чейин бала бакча ачыкталган экен да. Бул ачыкка чыгышып азыр иштеп атат экен. Ошол жаатта маселен бала бакчаларга кайра салык салып койсо, көмүскөгө кетип калышы мүмкүн, банкрот болуп калышы мүмкүн деп жакында эле алардын ассоциациясы дагы өзүнүн билдирүүсүн билдирди да. Анан ошол сыяктуу стимулдар каралганбы? Бул жерде биринчи кезекте мен бала бакчалар жөнүндө айтып коюшум керек. Бала бакчаларга коюлган жеңилдиктер алынбайт, алар сакталып калат. Андай так жана мындай дан айтып коюш керек. Себеби балдар бул биздин келечегибиз. Билимдүү балдар, маданияттуу, ыймандуу балдар бул биздин келечегибиз, коомдун келечеги. Буга так айтып коеюн. Ал эми көмүскө экономикадан чыгара турган кандай механизмдер каралган десе, мен башында бир гана механизмди айтып кеттим. Бул деген баягы ар бир керектөөчү, ар бир адам жаран барып сода саатык кызмат көрсөтүүнү алганда, албетте ал эгерде өзүнө эсеп счетуна кандайдыр бир пайызы кайтарылып турса, бул коомдук көзөмөл катары кирет дагы. Бул дагы көп нерсени ачыкка чыгарат. Андан тышкары биз этапы менен бардык сода сааттык кызмат көрсөтүү түйүндөрүн контролдук кассалык машинага өткөрүү нормаларын караганбыз. Бул жерде эгерде мурда баягы аппараттык контролдук кассалык аппарат деп бизде ар бир аппарат бир кыйла акча тура турган болсо, азыр биз коюп атабыз, салык кодексине да киргизгенбиз. Аппараттык эмес, онлайн болсун, программдуу болсун. Ал өзүнүн колдонуп жаткан компьютерине, колдонуп жаткан учеттук системаларына же колдонуп жаткан смартфонуна киргизип алсын да, ошо менен дагы берсин деген нерселерди биз механизмдерди киргиздик да. Мына эң негизги биз ошол сиз айтып кеткен бюджетти толтуруу механизмдеринин бири болуп, бул санариптештирүү болот. Азыркы күндө көрсөтүлүп атат. Мисалы биз бардык отчетторду электрондук түрдө өткөзүп атабыз. Бул жерде салык баягы кызматкери менен ишкерлердин бири-бирине болгон байланышын кескин түрдө жоготуу. Ал жерде болсо да кандайдыр бир түшүнбөгөн бир элементтер пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан биз бардыгын электрондук таризге өткөзүп атабыз. Мына мен сиздерге бир статистика катары айтып кетсем, товар жүгүртүүнү байкоого алуу системасын киргизе баштадык. Бул жерде да ошол нормаларды киргизип кеттик салык кодексине. Бул деген нерсе товар өндүргөндөн баштап акыркы керектөөчүнүн контролдук кассалык аппаратынан чыкканга чейин бардык жерде ал байкоого алынат. Кайсыл жерде келди, кимден чыгарды, кимден кимге сатылды, бул кандай сапаттагы товар деп. Электрондук эсеп фактураларын киргиздик. Ар бир товарды бири-бирине сатканда ошол электрондук түрдө ошол кагаз менен байкоо жүргүзүү боюнча былтыры 9 айда мисалы 19 миллиард сом биз кошумча нарык салыгын алган болсок, быйылкы 9 айда 29 миллиард. Ал эми эсеп фактуралары менен бири-бирине сода сатыкты көзөмөлгө алуу боюнча 1 триллион 222 миллиард акча жүгүртүү азыр ошол эсеп фактураларынын негизинде жүрүп атат. Биз аны көзөмөлгө алып атабыз. Бул дагы ачык айкындыкка чыккан. Товарларды маркалоо системасын киргизип атабыз. Биз буну дагы кийинки жылдан баштап көп товарларга жайылтабыз. Азыр биринчи алкоголь менен сигареттерге кирди, тамекелерге. Кийинки жылдан баштап буну дагы көбүрөөк товар жүгүртүүгө колдоно турган болсок, бул дагы болсо көмүскө экономиканы сыртка чыгарууга, ачыкка чыгарууга жардам берет. Эң негизгиси контролдук кассалык машиналар боюнча.
этапы менен 2023 жылга чейин биз максималдуу түрдө кайсыл жерде акча жүгүртүлүү болсо, кайсыл жерде соода саттык болсо, анын баардыгына контролдук кассалык аппарат киргизишибиз керек. Өзүңүздөр көрөсүздөр, өнүккөн мамлекеттерге барсаңыздар, бир даанатан бир пачка сигарет, тамеки же болбосо кичинекей эле бир нерсе сатып алсаң да, ал жерде кассалык аппарат менен же болбосо карточка менен төлөйсүң. Мына биз дагы ошол системага келишибиз керек. Бул бир гана көмүскө экономика ачыкка чыгаруу эмес, керектөөчүнүн ошол сапаттуу товар сатып алуусуна мүмкүнчүлүк берет дейбиз. Мына контролдук кассалык машиналар боюнча айтып кетсем, былтыркы жылдын 9 айында 249 миллиардка контролдук кассалык аппараттардан акча жүгүртүп өткөн болсо, быйылкы жыл 9 айда 420 миллиардка өттү. Бул былтыркыга караганда 70%га жакын ачыкка чыгып кетип атат. Мына ушул темптер менен бара турган болсок, биз көмүскө экономиканын албетте көп бөлүгүн ачыкка чыгарабыз жана бир дагы салыктык жүктү оорлотпой туруп, салыктык базаны кеңейтүүнүн аркасында баягы айтылган милдеттерди аткарууга күчүбүздү жумшайбыз деп ойлойм. Жана Мырза, кошумча эмеңиздер барбы? Анткени жогоруда айтып кетти Бекболот Абдыганович, ушул баарына жага турган салык кодексин киргизүү бул мүмкүн эмес, 100%. Баарына жага турган мыйзамды иштеп чыгуу сөзсүз бир нааразы болгон тарап болот депчи. Анан ушу нааразы болгон тараптар айрым ишкерлер жанагы 5-6 кемчиликти айтып жатасыздар. Ошол кемчиликтер жоюлса, мындай салык кодекси өзүнүн эмесин маңызын жоготпойбу? Бул жерде ар бир тура баарына жага бербейт дегендей. Бирок биз ошол 5-6 деген мисал келтиргенибиз, бул ошол аябай коопсуздукту жараткан жана буга чейинки болгон тажрыйбаны карап келгенден кийин ошол көйгөйлөр айтып кеткен. Жана бир четинен биз дагы ошо өзүбүздүн ырзачылыгыбызды билдириш керекпиз. Экономика министрлиги көптөгөн бизге ушундай айткан сунуштарга чогултуп, чынында көп талкуу болду. Ага өзгөчө белгилеп кетиш керек. Биз дагы мисалы өзүбүздүн мүчөлөрүбүз менен барып бир күн чогуу иштештик. Бул ушун ачык болгону бир чети жакшы болду. Жана биздин талабыбыз бир гана бул азыркы иштелип жаткан салык кодексин жоюп салуу эмес. Бул бир гана ошол убакытты, бул эми салык кодекс көп аябай чоң мыйзамдардын бири. Ошону биз ошол ишкерлер менен кошо иштеп чыгып, аягына чейин ушундай кандай бир шашпай, ошол келечектеги кайсы бир тоскоол же кайсы бир кандай бир көйгөйлөр жараткан беренелерди жоюп, анан алып чыгуу деген эле максат. Ошол эле талап кылганыбыз. Азыр шашылыш кабыл албай, дагы көтө туралы, дагы иштейли. Жанакы жогоруда айтып кеткен, жанандан тышкары дагы бир нече маселелер бар. Ошолорду эле кайсы бир жакшы ыкмага салып, жөнгө салып, анан ошол салык кодексин кабыл алсак деп ойдо дагы. Салык кодекси кабыл алынгандан кийин анан өзгөртпөй, азыркы учурда эле бир гана кайсы бир убакытты алып эле ошолорду жоюп салып эле, анан көйгөйлөр аз калган деп коеюн, ошо беренелери көйгөйдү беренелер аз калган салык кодексин кабыл алсак деген эле максат. Ошол эле учурда дагы бир белгилүү кетүүчү жагдай, акыркы 2 жылда дүйнөдө Кыргызстанда экономикалык жагдай, анын ичинде Кыргызстанда өзгөчө экономикалык жагдай абдан начарлап кетип, баягы өзгөчө кадамдар жасап бериш керек болуп атпайбы? Ошол эле салык кодексине да башкача нерселерди киргизүүбү өзүңүз да көрдүңүз. Өкмөт министрлер кабинети ошол экономикага көбүрөөк басым жасай турганын да айтты. Анан балким ошол эртерээк киргизе калуу аларга пайдалуу болуп жүрбөсүн да? Аларга дегенде мамлекетке, өкмөткө, калкка. Балким. Кандай дейсиз? Ар кайсы тараптарында караш керек да. Кээде шашпаш керек. Жети өлчөп бир кес деген жакшы сөз бар. Кайра өзгөртөлү деп.
түшүнүктүү. Анан Бекболот Абдыганович, эми дагы бир суроо, дагы эле Акылбек Жапаровдун айткандарынан бир суроо кылайын деп атам. Ал өзүнүн сөзүндө олигархтар болбош керек, байлар болушу керек. Анан ошолор олигархтар болбошу керек. Башкача айтканда, байларга карата салык салууну кыйыткансыда да налог на роскошь деп коет экен. Ошол нерсе жаңы салык кодексине дагы кириши мүмкүнбү? Жаңы салык кодексинин жаңы редакциясында эң негизги принцип адилеттүү салык салуу принцибин ишке ашыруу зарыл. Адилеттүү салык салуу принциби дегенде ар бир жаран, ар бир ишкер өзүнүн тапкан пайдасына кара, өзүнүн тапкан кирешесине карата салык алуу принцибин орнотот да. Ушул жерден мисалы биз кээ бир транспорттук мүлктөргө же болсо кыймылсыз мүлктөргө биз албетте баягы кээ бир өлчөмүн коюп атабыз. Ошол өлчөмгө чейин ал жалпы мындай орто эсеп менен кичирээк салык төлөйт. Ал эми чоң жаңы мисалы унаа болсо, анын баягы жаңы унаа, анан баягы көп рабочий двигатель деп болсо, ошонусу көбүрөөк боло турган болсо, буга кичине көтөрүлө турган салык. Ошол эле убакта кыймылсыз мүлккө деги ошондой, биз өзүңүздөр билесиздер, бир 150 чарчы метрге чейин же болбосо квартиралар 80 чарчы метрге чейин эч кандай салык алынбайт. Андан өткөндөн кийин ал дагы салыкка муктаж түрдө салык, милдеттүү түрдө салык төлөш керек деген принциптерди киргизгенбиз. Мен Акылбек Үсөнбековичтин сөздөрүн комментарий бере албайм, бирок жалпысынан салык кодексинде ошол принцип ишке ашат. Ким канчалык киреше тапканына гана жараша төлөш керек. Ошондо баягы көп киреше таап туруп аз салык төлөгөн же болсо аз киреше таап туруп көбүрөөк оор жүктүү салык төлөгөн ишкерлер болбош керек. Баардыгы жалпысынан өзүнүн кирешесине жараша гана салык төлөш керек деген принципти ишке ашырабыз. Жанабил мырза, жогоруда сиз да айтып калдыңыз, ушул накталай эмес төлөм боюнча мөөнөтсүз эле убакыт берип койсо 2023-кө чейин эмес депчи, эми мөөнөтсүз болгондо бул түбөлүк да. Кайсы бир убакытта бир мамлекет да өзүнө пайда ала баштагысы келет, балким ишкерлер жакшы пайда таба баштагандан кийин кандайдыр бир мөөнөт коюлуш керек го баары бир, кандай дейсиз? Мөөнөт коюлуш керек, бирок анын деген ошо 10 жыл дейбизби, 5 жыл дейбизби? Анын деген өзгөртүү менен эле салык кодексин өзгөртүү менен эле анан оңдоп койсо болот. Бирок азыркы учурда ошол көмүскө экономикага азайтуу максатында ушундай 1 жыл аздык кылат го деп биздин оюбуз бар. Бул жакшы механизм экен. Көп ишкерлер да белгилеп жатат, мамлекеттик органдар да белгилеп жатат. Негизи эле калк дагы азыр көп билесиз, мурун эгер бул кандай бир айрым жердер эле колдонбосо, шаарларда эле азыр айылда деле ар бир жаранда банктын карточкалары бар, эл сомдун жанакы ар кандай кошелектор, мобилдик баягы кошелектор бар да. Ошолор бул жакшы кандай бир багыт ошол көмүскө экономиканы азайтуу боюнча. Ошону калтырып койсок деген бир эле сунуш бар болчу. Эмнегедир бул азыр бизде цифровизация деген учурда дагы бул дагы ошого жакшы мындай уюкаш болуп кетет да. Накталай эмес төлөм алып, анан ошол эле салыкка төлөп ушундай кылып. Демек түшүнүктүү. Мөөнөтсүз дегенде бул көмүскө экономика ачыкталгандан кийин колдоно берсе болот деген тартипте экен да. Ошол эле айтып жаткан жанагы бюджетке кече айтып кеткен бюджетке ушу салыктар көбөйгөндөн кийин деле ошону алып алса болот да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сиздерге убакыттап бизге маек курууга макулдугуңуздарды бергениңиздер үчүн. Эгерде кошумчаларыңыздар болсо, мен бербей калган суроолор болсо, азыр кошумчалап кетсеңиздер болот. Бизде бир 2 мүнөт убактыбыз калды. Жалпысынан айтып кетейин дедим эле, мен кайталап калышым мүмкүн, бирок азыркы салык кодексинин жаңы редакциясында эл аралык башка өнөктөш мамлекеттердин аябай көп жакшы гана тажрыйбаларынан алып биз тиешелүү механизмдерди киргизип жатабыз. Мен ойлойм, албетте баягы келишпестиктер болот, бирок жалпысынан көпчүлүк
басымдуу бөлүгү бул ишкерлерге да, мамлекетке да, калкка да жагымдуу гана шарттарды түзө турган долбоор болуп калды. Ошондуктан биз буну баягы дагы бир ай, 2 ай же болсо 1,5 жыл, 1 жыл ойлонойлу деген мен ойлойм бул кичине туура эмес болуп калат. Ошондуктан жакшы нерсени жакшы деп жылдыра бергенибиз оң болот. Мен дагы бизнес чөйрөгө ошондой чакырык таштап кетет элем. Келишпестик болгон механизмдерге же нормаларга ар дайым экономика жана финансы министрлиги ачык, айкын сиздер менен талкууга даярбыз. Финансы жана экономика министринин укуктарына, функцияларына бир гана салыктык саясат эмес, ошол эле убакта ишкердик чөйрөнү коргоо саясаты да кирет. Ошондуктан биз ар дайым ишкерлер менен тыгыз гана иштеп келебиз. Мындан ары дагы иштей беребиз. Кандайдыр бир нерселер талаш тартыш болсо, биз аны, мен ойлойм, бир отуруп, макулдашып, талкуулап туруп чечкенге даярбыз деп. Негизи биз дагы ушулуп кетебиз. Ошол биз дагы көп азыркы ошо билдирүү берип аткан ассоциациялар бул көбүнчөсү ачык, айкын салыкты төлөп келаткан ассоциациялар. Биздин да максатыбыз көп учурда бир, ошол көмүскө экономиканы азайтуу, адилеттүү механизмдерди киргизүү, баары жалпы эле баары салык төлөсүн деген, мисалы кээ бирлер төлөп, кээ бирде төлөбөй калышы мүмкүн. Ошолор менен биз дагы көп учурларда кандай бир ойлорубуз бир, максаттарыбыз бир гана ушундай кээ бир учурларда кайсы бир көйгөйлөр, биздин оюбузча көйгөйлөр бар болсо, ошолорду деле бир сунуштап берүүгө биз өзү дагы кандай бир жолдоп ушу максатыбыз ушундай да. Бул көйгөйлөр азыр коомдук талкууда турат, балким коомдук талкуудан кийин жогорку кеңеште каралат. Ал жактан да кайрым өзгөрүүлөр кирип калышы толук мүмкүн. Сиздерге ыраазычылык, жанагы талаштуу маселелерди бир консенсуска келебиз деген ойлор менен уктурууну жыйынтыктайын. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда экономика жана финансы министринин орун басары Бекболот Алиев жана эл аралык ишкерлер ассоциациясынын эксперти Жанабил Давлетбаев болуп, жаңы иштелип чыккан салык кодексинен эмнелерди күтсөк деген суроонун тегерегинде кеп кылдык. Уктурууну мен Шабдан Абылгазыұлы алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.